Assalamu alaikum. Bugün 12 dekabr 2022 yıl. Бұл жанагы 19.000, андан кийин 17.000 айып пулдар боюнча 3-чү жыйынтыктоочу бөлүгү деп айтсак болот. Себептен де ал берүүлөрдөн кийин көптөгөн катталуучулар, көптөгөн ушу биздин эмгекти баалап көрүп келе жаткандар ошол маселеңиз эмне болду, аягына чыгып койбойсузбу деген сураныч боюнча биз атайына келдик. Ош шаардык патрулдук милициясына. Ошол боюнча азыр кенен түшүндүрмө берип кетебиз. Ассаламу алейкум. Жолдош офицерлер. Жолдош мыйыр кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Не тосуп коюпсуз го? Биз жанагы боюнча келдик эле, жолдош мыйыр. Өткөндө экөөбүз көпкө чейин талашпадык беле? Штрафтар боюнча. Ошону жыйынтыктаганы келдик эле. Кандай кылам? Сизден сурайынбы же кимден сурайм? Начальникка рұқсат аласыз. Анан пресс-служба бар, біз кетіп қайлас, рұқсат ал. Мен ұшы бойынша интервью беріп қойып, қанша мыңа. Сізге сөз тиді бе? Мында көптері бар, үшін қачасы тұрмын. Қойсаңыз. Неге ошону начальниктен рұқсат аласың, пресс-службадан рұқсат аласың дейлі, мындайды жооп берип койбойсуздар го? Жоқ, біз ошолардын подчинениясында келдік. Түшүнүктүү. Анда мен мындайды айтып коеюн. 17.000 деп келбедим беле сизге? 17.000ден азыр 2.000 эле сом калды да, молчу. Сизге жанагы согласен болуп түшкөнүңүз, согласен болуп түшкөнүңөр, сиз колбой болупсуз. Ошоңа мындай. Мына терминал иштеп жатыр го. Комиссияда каралган эмес да, туурабы? Биз комиссияда карап туруп аны. Жокко чыгарып койдук. Ол сұрап залды сөп кеттік. Анан кейін екіншісі ал бойынша даже тергөө өткөн экен жұмыс турабы. Кандай? Тергөө өткөн экен. Тергөөнүн заключениясы келип жатты. Заключениясы келип жатты. Бирок эми ал тергөөнүн багыты башка, алып барган иши, сиздерки башка да. Ошол жерде сиздики мизалдуу эмес деген тергөө баа берет да. Башый берген. Туурабы? Ал иш боюнча кыскарганда ошол боюнча бул калып кеткен, кийин ГАИ жоюлуп кеткен, ошол жерден калып кеткен да. ГАИ жоюлуп кеткен эмес, ал жерде ГАИ кызматкери менин үстүмөн арыз жазып, мага акарат кылды деген тариздечи. Анан кайра тосмо арыз жазган, мен эч кандай даттануум жок депчи. Бул бир макул, бул биринчи фактысы. Экинчи дагы 1000 сомдон 2000 сом комиссиядан каралып бүткөн иштерди да базага киргизип коюп атпайсыздарбы? Жок, базага не согласен болуп кирет, по-любому жок. Карасаңыз, мен ал видеолорду дагы жарыялай элекмин да. Анан мен комиссиядан сиздер өзүңүздөр ишти кыскарттык деген бүтүн чыгарткан иштерди да сиздер базага киргизип коюп атпайсыздарбы? Туурабы? Мен буларга азаматмын. Жогоруга чыгып рұқсат алдым, анан сурап алам. Камераңызды алып койсоңуз пока. Бизге болбойт экен да. Болбойт экен? Биз азыр коомдук жайда турабыз да. Жок, коомдук эмес. Бул жерде ар бир адамдын өзүнүн данныйлары бар да. Мен данныйлар болсо, мен данныйларга кирип. Сиз азыр камерада сөйлөп. Мен азыр экөөбүздүн гана диалогубуз тартылып атат. Мен мисалы үчүн бул жерде мисалы үчүн кагаздар турат. Сиздин диалогуңуз начальниктин суроолорун мага берип коюптсыз да. Мен начальник суроолорун. Начальник. Биз дагы иштеп атат, сиз иштеп атат. Макул, сиз жооп берүүдөн баш тартып атасыз. Мен мындай эле түшүндүрүп коеюн. Мени өзү теги Сосновкада азыр иштеп атам, мушайт берип атабыз. Адаш башка бирөөнүн штрафын башка бирөө киргизип койчу. Жок, сиз адашпаңыз. Мен сиз адашыңыз деген жок. Мен бошогондо, пожалуйста, жооп берейин. Мен азыр бу жерде 17.500 сомдук штраф киргизип атам да, мастер. Түшүнүктүү. Мен силерге нече айтып бердим? Суроолор боюнча нарага кайрыласыз, сону жакта приемда отурат бала. Жакка кайрыласыз. Кайсы приемда? Анан Жолдош майор го?
Жок, мен Жолдош майорго кайрылбай эле коеюн. Жолдош майорго мындай эле айтып коеюн. Жолдош майорун карасаңыз, ал комиссияда сиз дагы мүчө болуп отургансыздар. Жанагы эки иш боюнчачы бирөөсүндө экөөндө тең мен мүмкүн эмес деген жерден карама каршы тилкеге чыгып, унаамды айдаган үчүн сиздер протокол түзгөнсүздөр да. Анан ошол эки протокол боюнча тең комиссияда сиздер өзүңүздөр бүтүн чыгаргансыздар. Иш кыскартылсын депчи, эреже бузуу жок болгон, себептенди тийиштүү белги болгон эмес деп. Ошол комиссиядан кийин, териштирүүлөрдөн кийин биз ошол чыккан жерлерге тийиштүү белгилерди сиз орнотконсуздар. Айрыкча мына Курманжандакка көчөсү боюнча. Мен ал видеолорду жарыялай элекмин, кол тийбей атат. Бирок жанагы Сосновкада тоскондо ошол айыптарым кошулуп кеткен экен, негизсиз айыптар. Анан эми азыр 2000 сомдук айып алып атат да. Мен ошол 2000 сомдук айыпты да төлөбөймүн. Эмнеге дегенде анын мөөнөтү өтүп кетти. Соттун чечими чыккан. Соттун чечими чыкканын күндөн баштап 3 жыл өтүп кетти. 3 жылдын ичинде мага бир да соттон кагаз берген жок, сот аткаруучулардан кагаз берген жок. Ошондуктан мен азыр көрүүчүлөргө дагы, айдоочуларга дагы, башка жарандарга да түшүнүктүү болсун. Эми сиздерден суранычы, мен бул видеону жарыялагандан кийин, биринчи, экинчи бөлүмдөрүн жарыялагандан кийин бизде дагы ушундай учурлар болду. Кызматкерлер күчкө салып, айып короого киргизип койгон, эмне кылабыз деп көп жарандар кайрылган. Ошондуктан мыйзамды сактасаңыздар деген эле бир силерге сураныч, чакыруу болуп атат. Ошол жолдошмун. Менин мисалымда башка айдоочулардын дагы ушундай көйгөйлөрү бар. Анан сиздер өзүңүздөр иштен кыскарткан эки ишти кошуп жиберип атасыздар да. Анан каралбаган иштери боюнча да кошуп салып атпайсыздарбы? Ошонун эсебинен 17 000 штраф болуп калып атат. 17 000ден 2 000 сом калды. Мен дагы айтып коеюн, мен ал 2 000 сомду төлөбөйм. Себептенде мыйзамда каралган 3 жылдык мөөнөт өтүп кетти. Бүттү ошол менен. Мен 17 000ден бир да тиын төлөбөй атам, ошол кыскасы. Сиздер өзүңүздөр мыйзамды да туура эмес иштетип атасыздар, жана туура иштете албай жатасыздар да. Ушул менин мисалым. Мен катышкан боюнча баягы. Сиз катышкансыз да, сиз экөөндө тең катышкансыз. Эртеси келип мына жерден копиясын алып кеткенсиз го болду деп. Алып кеткенсиз го протоколду. Мен копиясын алып кеткен эмес, мен экөөм тең, эки иште тең айтып атам, ал видеолор жарыялана элек. Убакыт болсо мен анда жарыялап коем. Кантип эреже бузганымды, кантип сиздер комиссияга түзгөнүңүздөрдү караганыңыздарды. Болгону сиздерге чакыруу, мен сиздерди жаман атты кылгым келбейт. Сиздер да биздин жараныбыздар, мекендешсиздер, кызматкерсиздер, коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерсиздер. Болгону жарандарга сылык мамиле жана мыйзам чегинде иш алып барыңыздар деген гана чакыруу. Менин мисалымда гана. Биз айтпасак ким айтат? Ошол угуп койгонуңузга, жооп бергениңизге рахмат. Сизге да рахмат, Жолдош майор. Сиз алып келдиңизби? Ана алып. Жогоруда айтып кеткендей, ушу жооп бергиси келбеди Жолдош майор. Ошол кыскасы, урматтуу көрүүчүлөр, 19 000 деп айып койгон. Биринчи Сосновка эмес, адашыпмын, Жайыл районунда. Жайыл районунун аймагында. Анан бул жакка келгенде 19 000 эмес, 17 000 деп айтышкан базадан карап. Бирок ошол 17 000ден 15 000 айып булду өздөрү кантип жок кылды мен билбейм. Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жок кылды. Себептен жок кылбаганда мен ал боюнча шаардык сотко кайрылып, даттанып, ал жерден деле утуп чыкмакмын. Себептен 100% мен утам деген өзүмдүн тажрыйбам жана билим деңгээлим жетмек ага. Ошол 17 000ден 2 000 калган. Ал 2 000ди да мен төлөбөйм. Дагы бир рет кайталап коеюн, ал боюнча соттук териштирүү иштери бүткөн. Бирок соттук териштирүү иштери бүткөндөн баштап 3 жыл өтүп кетти. 3 жылдын ичинде гана ошол соттун чечимин аткартыш керек эле, бирок андай болгон жок. Ошол кыскасы. Баардыгыңыздарга рахмат.